Assalamu alaikum hurmatly bizning kanalning görüşçülöri, koy sүйүүчүлөр. Kutmandуу күнүңүздөр менен. Amansızdarбы? Бүгүн сатыла турган 3 баш ургачы козу, 2 баш козу кочкорлор бар. Карабалтада туугандар Акбашат айылында. Мына ушулар сатылат. Кызыккандар байланышып көрүңүздөр. Ана ургачылар, бирөөсү мына килтеген ургачы козу. Ургачы козуларды bir карап алыңыздар. Андан кийин мына эркек козу кочкорлорго өтөбүз. Линиясы кандай эле булардын? Стариктики. Старик, 80'lik bu Старик, bu 80. Ama pol Afgan, Atası Afgan. No pol Afgan koz eken. Bıyıl kozlar başında. Kança aylıklar primерно? Buna Старик 80'deki 5 aylık. Buna ek kişineki 5 aylık. 9 ay oldu. Bu 9 ay olup kaldı tuğanlar. Buna körüp atasızlar pol Afgan. Şotkacı muna. Күн çıkkanda çıkarsanızlar bunday lактап койгондой жалтырап турат. Көрдүңүздөр, белдери узун. Наркы көө талада жүрүптүр, Талада жүргөн, эми алып келип жактап карасаңыздар, буйруса талада жүргөн кой стойлуу режимге киргенде дагы ачыла баштайт. Бааларын сразу айта беребизби? Өркүн 80 мен Стариктикин 25 таңган. Мына экөөнүн баасы 25 000 сомдон экен. Экөө тең өтө чомун эмес. Рыжая. Светло-рыжий дейт го, светло-рыжий деп тетигинси. Буларды эле билбейм, балким светло-рыжий болуп кетиши мүмкүн. Көздөрүнүн айланасы, тумшуктары, мына ооз жактары ачылып баштаптыр. Дагы бир аз чоңойгондо билинет. Но чомнуйга кирбейт өңдөрү. Светло. Светло. Рыжий. Рыжая ала. Мына бар светло-рыжая болот, тетиги чоң. Чоңун баасы канча алат? Анын баасы 35 000 сом. 25, 35, жалпы үчөөнүн баасы 85 000 сом экен. Көрдүңүздөр, тосуп туруң, мына эркектерди көрсөтөлүм. Так, мына жүнү кыркылган, чоңураак козу кочкор. Мына светло-рыжий, молочный өң деп койсо болот, почти мына. Жүнүнү кырккандан кийин көпчүлүгү темный болот эле, бул жүнүнү кыркса дагы агарып турат, Аппак жүнү бар да, Кара өңдүүлөрдү кырсаңыздар, сакалынын өңүндөй көгөрүп калат. Рыжий койлорду кырсаңыздар, мындай күрөң өңдөй болуп калат го, жан кыркканда ошолсуңар, ошону айтып атам. Жоон, мына дуты экен могул жактары мына. Жоон көрдүңүздөр, тумшуктары мына жоон. Көрсөм могул жерлери барып бырышат мына. Уже башталыптыр, кичине бырышып. Эги мындай буканыкындай чыгып турат. Төш, мына домпоюп чыгып турат экен, төш. Төш. Бул канча айлык өзү? Бул 9 айга өттү. Линия шарпы, Широкий. Широкий бе? Линия широкий, 9 айга өттүр. Энесini билбейсиз. Энесинин линиясы. Атасынын линиясы широкий экен. Широкий, светлый, бойлору узун, жоон. Мунун баасын канча коебуз? Мунун баасын 60 коелот. Мунун баасы 60 000 сом экен. Кызыккандар болсо көрүңүздөр. Широкий линия экен туугандар, широкий линия, жоон. Баштары дагы мына көрүңүздөр, формалары башкача. Мойну жоон, сыргасы бар. Кулагы да расположение мына көрүп турасыздар. Мына ушундай. Абдуллах коллегам айтмакчы, али өсөт, кулагында да запастары бар. Белинде да. Мына кичкентайчы? Бул Шарпейдин небереси. Шарпейдин небереси. Канча айлык бул? Бул 5 ай бул да. Хусейнский Шарпей. Шарпей дегенде Хусейнский дядька ойлады, чүйдана таласта Нарымбек байкенинен. Шарпейдин балдары туулган 3 короодон. Канча айлык дедиңиз? 5 ай. 5 айлык, Шарпейдин небереси. Бул да талада жүргөн окшойт, менимче. Жок, бул эрте кыркылып келген да. Эрте кыркылып калган? Болду. 5 айлык экен туугандар. Ошондо майский болуп калат, Майбы же июнбу. Көздөрүнүн айланасы ачылып келе жатыптыр, тумшуктары барып. Ана көрдүңүздөрбү? Анан куйруктун аттары дагы мындай ачык болсо асты. Ошондо барып светлый боло баштайт. Мунун баасын канча деп коебуз? Мунун баасы 40 000 сом. 40 000 сом, 60 000 сом, тетиги 3 козун 25 000 сомдон койду туугандар. Мунун өнөрү чатак окшойт, мүнөзү.